Кайырлы күн баршаңызга. Бүгүн сиздермен 5 түрлүү чизкейктин рецептин бөлүшөтүн боламын. Видеону соңуна чейин көрүңүздөр. Алдымен камырын дайындайтын боламыз. Илектен өткөзгөн унумуздун үстүнө 1 чай кашык копсук салатын боламыз. Онун үстүнөн кант унтагын саламыз, майымызды салып, колубуз менен үгүтүп, песочный тесто дайындайтын боламыз. Үгүтүп алгандан кийин каймагымызды салатын боламыз. 1 жумуртка, 1 жумуртканын сарыуузун салатын боламыз. Колубуз менен ийилип, жумсак камыр илейтин боламыз. Камырыбызды 25 минутка морозилкага салып коётун боламыз. Салмасын дайындайтын боламыз. Бизде бул салмасы дәмі черный смородина менен болотун болот. Творожный сырымызды, каймагыбызды, ирмешигибизди, кантыбызды, 2 жумурткабыздын баардыгын салып алабыз. Черный смородина тандаган кезде дәмдүүсүн, таттүүсүн тандаңыздар. Сол кезде биздин чизкейкибизде дәмдүү болуп чыгат. Кышкыл тандамаңыздар. Эгерде сиздерде черный смородина болмаган жагдайда, онун ордуна черный смородина вареньясын колдонсаңыздар да болот. Дәмин келтирип, 1 үлкөн ас касык менен кукурузный крахмал саламыз. Салмасын ыстап турат. Экинчи чизкейкибиздин дәми банан менен абрикос болот. Банандын өзүн немесе абрикостун өзүн колдонсаңыздар да болот. Эзилип, жумсак болуп турган таттысын тандаңыздар. Эң үлкөн ас касык менен кукурузный крахмалыбызды салып, жакшылап блендер менен эзетин боламыз. Морозилктен камырыбызды алып, осылайынан формамызга орналаштыратын боламыз. Колубуз менен жан-жактардын баардыгына, бортиктардын баардыгын часап, кичине бийигирээк жасаңыздар, өйткөнү биздин салмабыз азыр көтөрүлөтүн болот. Осылай колубуз менен түзүп жиберебиз. Алдын ала пешибизди кыздырып коебуз. 180 градуста 35-40 минут пышыратын боламыз. Менде 2 пеш болгондуктан 2 чизкейкти бирден пышыратын боламын. Сиздерде 1 пеш болсо, 1 чизкейкти пышыратын боласыздар. Алдын ала салмасын жасап коймаңыздар. Үчүнчү чизкейк бизде фисташка болот. Салмасы баардыгынын граммы бирдей болот, тек гана дәмдери ар түрлүү болот. Фисташканы кондитерлик магазинден дайын алсаңыздар болот. Немесе мен сакты алып, осылай үгүтүп алсаңыздар да болот. Чизкейкибиздин фисташканын жасыл түсү болгонун кааладым. Сол себепти краситель кошуп жибердим. Сиздер коспосоңуздар да болот. Краситель эч кандай зыяны жок, дәми шыкпайт. Тек гана түсү адеми болуп чыгат. Мында бир аз жеткиликтүү болгондуктан тагы да бир аз краситель косуп жибердим. Немесе фисташкаларыбызды салмай, осылайынан ак түс кылып гана жасасаңыздар болот. Чизкейкибизди пышкандан кийин бетине шоколад куюп, шоколадын ырыссаңыздар да өтө дәмдүү болуп чыгат. 4-чү чизкейкибиздин дәми клубника болот. Алдыдагы видеодо айтып кеткендей, баардыгынын салмасы, камыры бирдей болот. Тек гана ичиндеги салмасы ар түрлүү болот, дәм беретини. Клубникабызды осылайынан таттысын жакшы тандаңыздар. Жакшылап блендер менен эзип алабыз. Видеонун соңуна чейин көргөн болсоңуздар, менин каналыма тиркелүүнү унутпаңыздар, коңгураушаны басып коюңуздар. Алдагы убакта көптөгөн видеолор болот. Сиздер менен болгон Балжан, астарыңыз дәмдүү болсун.